Мыйзам баарына бирдей болушу үчүн ушул милиционер өзүнүн жазасын алуусу үчүн албетте лайк кнопкасын басып жана видеону таратып коюңуздар. Жана каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Уважаемые граждане Кыргызстана, это обращение мы записываем главе ГКМБ Ташиеву Хамчубеку Кадышаевичу. Цель нашего обращения взять под личный контроль сегодняшнее резонансное убийство нашего друга Абдраева Чингиза Табылдиевича, который приехал в мечеть центральную новую, которая находится по Аджибек Джолу, прочитать намаз. Он нарушил и заехал по встречному движению. Его сотрудники остановили. В ходе разговора с сотрудниками, их было 4, мы это отметим, случилась словесная перепалка, во время которой сотрудник УПСМ достал табельное оружие и выстрелил нашему другу в сердце. Без предупреждения, то есть не было ни выстрела в воздух, не было ничего. Что наш друг не был вооружен, он не угрожал безопасности и не было никакой ситуации, в которой наш друг выявлял какую-то сильную агрессию. И самое для нас обидно то, что нашего друга не стало, а сотрудники УПСМ даже не оказали первую помощь. Мало того, когда сознательные граждане пришли попросить сотрудников повезти его скорее в больницу, хочу отметить, что скорая приехала только после 40 минут. К тому моменту наш друг уже был мертв. И когда до приезда скорой сотрудники, боясь испачкать салон служебного автомобиля, отказывались. Когда пришел свидетель и сказал: у меня есть машина, я не боюсь испачкать салон, посадим его в мою машину и поехали, быстрее отвезем в больницу, они отказались, ссылаясь на то, что будут следственные мероприятия. Просим взять под личный контроль сегодняшнее резонансное убийство и расследовать его по справедливости. Бишкектеги айдоочунун өлүмү милиционер кандай жаза алышы мүмкүн? Бул суроо баарын кызыктырып жатат. Прокуратура бул факты боюнча Жазык кодексинин 321 беренесине бийликтен аша чаап колдонуу ылайык кылмыш ишин козгогон. Спутник Кыргызстан агенттиги КРдин Жазык кодексине баш багып, Бишкектеги айдоочунун өлүмүнө шектелип жаткан кайгылуу милициясынын кызматкерине кандай жаза берилиши мүмкүн экенин билип көрдү. Прокуратура бул факты боюнча Жазык кодексинин 321 беренесине бийликтен аша чаап колдонуу ылайык кылмыш ишин козгогон. Жазык кодексине ылайык, эгер милиционер күнөөлүү деп табылса, мойнуна 300 000 сомго чейин айып салынып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошону менен бирге 2 жылга чейин кайсы бир кызматтарда иштей албайт. 7 жылга чейин кесилип, кийин айрым кызматтарды аркалоочугунан 2 жылга ажыратылышы дагы мүмкүн. 27 август күнү Бишкекте кайгылуу кызматтын инспектору менен чатакташа кеткен жаранга табелдик куралдын огу тийип көз жумган. Милициянын маалыматына караганда окуя саат 21:30 Жебек жолу менен Гоголь көчөсүнүн кесишинде болгон. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматы келип, бирок жаракат алган адамдын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Аталган факт боюнча КРдин Жазык кодексинин 321 беренесине бийликтен аша чаап колдонууга ылайык кылмыш иши козголуп, шектүү катары Кенже инспектор ДЖ УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кийинчерээк маркумдун келинчеги окуя боюнча буга чейин айтылган маалыматтарды төгүндөгөн видео кайрылуу таратты. Ал жолдошу милиционер менен согушпаганын, айтышып кеткендиги үчүн гана инспектор ок атканын билдирди.